Karigimde жүрген ekin katып, ay kaçanqa bilmen jotqan asmanım. Qaraylagan көңүлүмөн урута olup, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп. Булбулум ай, булуккан коргоромай. Qarab ay kayradan seni samap. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз дагы бир жаш талант менен маектешебиз. Биз сөз кылып жаткан жаш талант Элмирбек Иманалиевдин жолун жолдоюн деп айыл жергесинде кой кайтарып жүрсө дагы созолонтуп ырдап айылга атагы чыккан. Азыр биз Умарга келдик. Умар менен алдыда кененирээк маектешебиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келгиле. Кандай Умар? Жакшы. Үйгө киргиле. Каникул кандай өтүп жатат? Жакшы. Азыр бизге кандай ырларды да бересиң? Мен болсо жалгыздык, Элмирбек Иманалиевдин ырларын ырдап берем. Азыр биз сага келерден мурун сени кой кайтарып, аябай кыйын ырды айт деп угуп келдик да. Бизге булбулумду ырдап бересиң да, Ырдап берем, ооба. Койлоруңа ырдаган ырларды ырдап бересиңби? Ооба. Кел анда отур бул жакка. Эң алгач эле жаш талант Умардын апасы менен тааныштык. Кичинекей баланын апасынын айтымында акын Элмирбек Иманалиев менен Умардын таятасы бөлө болушарын айтты. Андан ары жаш талант жөнүндө сураганыбызда Умар тили чыккандан бери ырга жакын дейт ал. Ошо балам кичинекейинен эле ырга шыктуу, ырга таланты бар. Кичинесинен эле ырдайт, ошо тили чыккандан баштап эле ырдап жүрөт. Анан ошо Элмирбек Иманалиевдей болгум келет дейт, ырчы болгум келет дейт. Ошо ырларын сүйүп угат. Ошон Кандай жакыныңыздар бар? Элмирбек Иманалиев менен менин атам карын бөлө экөө. Анан ошо жакта тайтасыныкына барат балам. Тайтасыныкына барып, ал жака конокко барышып жүрүшүп. Ошо Элмирбек чакырып муну кел ырдап бер деп айткан экен. Ырдап бер десе бул жок, мен илхамым келбей атат. Азыр эмес, кийин ырдап берем деп. Ошентип ырдабай койгон экен. Анан кийин өтүп кеткенден ушу аябай өкүнүп калды да баламчы. Ырдап берип койсом болчу экен ошо апа. Эми мен үнүмдү укпайт да ал депчи. Баарыбызды ыйлатып ошентип айткан да. Анан ырларын жакшы билет, азыр ырдап жүрөт ырларын. Ошо азыркы убакта ошо Мукаш Абдыраев атындагы мектепте окуп атат, скрипка бөлүмүндө. Келечекте ошо скрипач болгум келет дейт. Ошо Элмирбектей ырчы болгум келет дейт. Айылда ырдайт, айылда коюп кайтарышат булар. Ошол жакта жүрүп ырдашат. Айылдын баары ырчы бала деп алышкан муну. Тууган тушкандарыбыз баары эле ырчы бала го деп. Аты Умар балам. Умар дебей эле ырчы бала дешип ошентип калышат баары элечи. Көчөдөн деле кээ бирлер көрүп калгандар, ютубта ырлар бар баламдын анча-мынча. Ошолорду көргөндөр, же бир той-пойдон ырдаган эметкен мурун ошо тойдо чогулгондорубуз көрсө ырдап берчи деп ошентип суранып калышат көчөдө делечи. Ошо. Акча кыстарышат. Ооба, акча кыстарышат. Акча кыстарышат. Ал акчасына кызыгат бул. Кызыгып ырдап берип жүрө берет. Элмирбек Иманалиевдин жолун жолдойм деген Умар Тайкемдин ырларын жакшы көрүп ырдайм. Мага талант Тайкемден өткөн дейт. Менин атым Умар, фамилиям Жанибеков Умар Карабекович. Мен болсо Мукаш Абдыраевде окуйм. Биринчи Б классын. Каникулда айылга барып, кой кайтарып, ырдап жүрөм. Канча коюң бар? Биздин болсо 21 эле коюбуз бар. Ошондо эле ары. 21 койдун баарын таанысыңбы? Жок, мен анча тааныбайм. Койлоруң сени жакшы болгабы ырдап атканда? Жок, ай. Кайсы ырды көбүрөөк ырдап бересиң? Кимдин ырларын ырдайсың? Мен болсо Элмирбек Иманалиев Тайкемдин ырдын ырдайм. Ошондо мен болсо 3 эле ырын билем. Ооба, 3 эле ырын билем. Кайсы ырлары бар? Ал болсо жалгыздык, булбулум, арзы зат. Андан ары биз Умардын ырдап беришин сурандык.
Aruzatım ay çırağım appağım, seni görüp men tazara başladım. Karigimde жүргөн экен катылып, ай качан кайбермен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче кагылайын арузатым мага бир жолу. Убагында Тайкен мырда берчи деп сураганда илхомум келген жок деп ырдабай койгом. Кийин каза болгондо өкүнүп ыйлагам деп кошумчалады жаш талант Умар Жаныбеков. Мен болсо келечекте мен болсо жакшы ырчы болгум келет. Анан болсо Элмирбек Иманалиев Тайкенге окшоп ырчы комузчу болгум келет. Анан жана Элмирбек Иманалиевке жолугуп сен көргөнсүң да өзүн, Ооба, көргөм. жүргөндө жолугушуп калдыңар. Ошону айтып берчи. Биз болсо мен тайтам менен чоңко барган болчук да. Ошондо биз болсо чай ичип отурганда мен болсо эшикке ойноп жүргөм да. Ошондо бери эшиктен Элмирбек Иманалиевди көргөндөн кийин эле тайтам чакырып барган болчук. Анан Элмирбек Иманалиев келип ырдап берчи дегенде мен болсо илхам келген жок деп ырдабай койгом. Ошон азыр болсо өлгөндөн кийин илам келип жаман болгон болчук. Келечекте экинчи Элмирбек Иманалиев болгум келет. Жарыгы белиң бермедиң, ай жапыркап көңүлү дектетин. Кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным мен кеттим. Карап ай кайрадан сени самап, күттүм. Жалың жалгыздыктан жадап бүттүм. Азыркы учурда кайсы мындай инструменттерди ойнай аласың? Пианино, скрипканы эле ойной алам, калганын анча ойной албайм. Мен кой кайтарып жүргөндө койрогумду көрөрмөн катары элестетем. Койлоруң сени мындай унчукпай, угат да, Ооба, ошентет. Сенин бул мындай ырдаган талантың кимден өттү? Ата-энең айтып бере салам, бул жактан өттү деп. Мен айтып бербейт. Кимден өттү деп ойлойсуң талантың? Мен Элмирбек Иманалиевден өттү деп ойлойм. Элмирбек Иманалиевдин кайсы чыгармасын жакшы көрөсүң? Элмирбек Иманалиевдикин Булбулум дегенди жакшы көрөм. Ар кечте ары таңда боз жоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, бир көрчүң алма бакты боз жоп сайрап. Ал бактан адашып көгүм калган, ары жактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбул эң айланганбы, ашыгым ирдеген өрүр таңда.
Көчөдө сени эмне деп аташат? Мени болсо ырчы деп эле аташат. Ырчы? Мен өзүм атым Умар. Тойдо мен болсо сайымалы күнүк сары кыз дегенде ырдап бергенде акча кыздарга анан билеген мен дагы. Канча сом кыздарган сага? Мен билбейм, апам билет аны. Эсимде калган мен болсо 2000 ушундай эле да. 2000 билекет ушундай. Мектепте концерт койгондо сени ырдата беришеби кечке? Мектепте концерт койгондо кечке мени ырдаштырат. Анан кийин болсо мен мектепте деле мен жакшы досторума караганда жакшы ырдайм да, ошон үчүн кечке мени ырдатышат да. Эмне деп чакырышат? Умар ырдап берет кандай деп. Жатаканада жатабыз да биз. Мектепте кандай окуйсуң? Мен болсо мектепте отличникмин. Жакшы окуйсуң, Ооба. Жакшы көргөн девушкаң барбы? Мен жакшы көргөн девушкам бар, ооба. Аты ким? Айбике. Сен менен кошо окуйт, бирге? Биз менен кошо окуйт, ооба. Ал дагы скрипка чертет. Скрипка эмес, башка нерсе виолончель чертет. Сулуу кызбы Айбике? Ооба. Ага ырдап бердиң беле? Мен болсо ага ырдай элекмин, башка жерде берген эмесмин. Только биз болсо жатаканадабыз да, аларга тиешип, кайда жатаканадан качып чыкпай. Кандай подаркаларды бергенсиң Айбике? Биз болсо подарка деле бербейбиз, мынтип эле күлүп ойноп койсок эле алар чымай күлүп коюшат. Айбике эмнеси жагат сага? Суусу жагат, суу да. Акылдуу эмеспи? Акылдуу. Акылдуу, сулуу. Ооба, ошо ана. Өзү билеби? Эмнени? Сен жакшы көргөнүңдү билеби Айбике? Ооба, билет. Ал сени жакшы көрөбү? Ал мен билбейм. Мен болсо өзүмдүн жакшы көргөн досум Ислам, Нурел, бардык классташтарыма салам жолдойм. Айбикегечи? Айбикеге дагы. Мен эжелериме, агайларыма, класс жетекчиме салам айтам. Жаш талантка ийгиликтерди каалайбыз. Келечекте чыгаан ырчылуу болуп жетилишиңе тилектешпиз. Биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.